Assalamu алейкум, урматтуу Мусту YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз туугандар Өзгөндүн Жыланды айылында турабыз. Ушул өзүңүздөр көрүп турган тизилген 5 атты, 5 өтөн күчтүү ат экен. Ушул аттарды сиздерге тартып көргөзүп берели. Бүгүн 30 декабрь 2020 жыл. Жалаң дыйкандын аттары, эч кандай алып сатуу жолу менен иштебеген дыйкандын аттарын сиздерге көргөзүп берели туугандар. Анда номерация менен кетебиз. 5 номерде болот. 5-өнүн ээси ар башка, ар бир аттын алдына ээсинин номери жазылат туугандар. Анда эмесе биз баштайлы. Сиздер көрүңүздөр. Эгерде ат жаккан болсо, алдыдагы номерлерге чалып, бул аттардын ээсине чаласыздар. Мен аттардын ар биринин мүнөзүн ээсинен сурап айтып берейин туугандар. Анда баштайлы. Анда mesela мына биринчи номердеги аттан тартып көргөзүп берип баштай берейин. Алдыда айтып өткөндөй, номерлери ар бир аттын ээсинин номери алдыда болот. Ассаламу алейкум. Ден соолуктар, иштер жакшыбы? Бул биринчи номерде чыккан ат боюнча бир мүнөздөмө айтып кете берсең, ээси өзүң экен, а? Канча жашта бул ат? Бул азыр бышты. Бышты. 3 жашта экен да? 3 жашта экен туугандар, көрүңүздөр. Кол бала. Канча жылдан бери багылып келет? 2 жыл болду. 2 жыл болду. Кулун малында келген, а? Базардан алганбыз. Базардан келген. Значит, Карабайыр кыргыздын аты экен, а? Карабайыр дейт, Бишкекский дешет. Бишкекский. Мынакей туугандар. Аттын сыны өтө жакшы. Мынакей көрүнүп турат өзүңүздөргө дагы. Ат күлүкпү? Кандай өнөрлөрү бар? Өнөрлөрү жок. Эми кичине чимчип ойнойт иште. Ойнойт. Жашта. Жок, баягындай улакка чабылып анча-мынча качырылабы? Үйрөтүп атам. Үйрөтүп атасыңар. 4 улакка барды. 4 улакка бар да? Качырып анан 1-2 сал өткөрүп. Күлүктүгү күлүк. Күлүктүү күлүк. Анан салгандан коркпойт. Коркпойт, жүрөгү ток. Азыр чабып көрсөк болот. Болот. Кеттик анда, азыр чабып көрөлү дагы туугандар. Чабып келгенден кийин бул аттын баасын айтабыз достор. Анан калган жооштугун дагы сурайбыз туугандар. Бул биринчи номер болду, караңыздар. Ордунан атырылышын караңыздар туугандар. Разгомдорун, аттын чыйрактыгын көрөлү. Чаба бер, айдер. Мынакей туугандар, токтошу азыр бир sıra сурайлы. Аттын жүгүрүшүн сиздер көрүп турасыздар. Азыр жанынан буту колун тартып сиздерге мен көргөзүп берем. Ат жайында экен туугандар. Бою бир 60ка барабар болуп калыш керек. Бою канча чыгат? Боюн өлчөп. 1.60ка жакын болуп калышы мүмкүн, а? Мынакей достор, атты көрдүңүздөр. Буту колу, ден соолугу кандай? Ден соолугуна жооп. Жеп ичи жакшы. Колу таптаза. Мындай тиштеп неме болбойбу? Тебип, такага турушу. Кам деле минип сугара берет. Сугара берет, а? Жаш бала деле. Такага турушу мына кече такалатып келдим. Жаңы така экен. Мынакей буттарын өзүңүздөр жанынан көрүп тургандай кылып сиздерге тартып берейин туугандар. Буту колу. Эч кандай айып жок атта. Эми баасы баарыбызды кызыктырып атат да, баасы канча? Баасын 180 деп койдук. 180 000 сом. Мынакей туугандар. Жакыныраак эле кылып, а? Бирок кеми болот. Кем болот. 180 000 сом доллар менен дагы айтып кое берейин. Доллар менен 2250 доллар болуп калат экен туугандар. Орто эсеп менен айтып атам. 2250 доллар болду туугандар. Атты көрүңүздөр, бул биринчи номерде тартылып жаткан жерде кашка. 5 кашка экен, а? 5 кашка туугандар. Азыр аттын кабактарын бир көргөзөйүнчү. Кабактарын. Так. Зарда экен, а? Зардасы жакшы. Коркуу сезим жок да. Бурулушу оңго солго бир көрбөйлүбү? Бир көрбөйлүбү, а? Айда. Оңго солго бурулушун мынакей. Көрүңүздөр туугандар, баасы айтылды. Бул биринчи номердеги чыккан атты сиздер көрүп турасыздар туугандар. Улакка 4 жолу барыптыр, жаңы гана үйрөтүп жатам дейт. 180 000 сом. Мынакей туугандар, көрдүңүздөр. Токтошу оозу жумшакпы? Оозу жумшак, а? Мынакей достор, кийинки атка өтөлү, кийинки атты тарталы. Аттын баскан басыгын дагы бир sıra сиздерге көргөзүп коеюн. Биздин Мустуунун үйөрмандары, биздин көрүүчүлөр, атка баа бериңиздер достор. Ат жаккан болсо класс басып, бул видео менен бөлүшө кетсеңиздер болот. Кийинки атты тартабыз. Мынакей туугандар, экинчи номердеги атка кезек келип жетип калды туугандар.
Бул аттын толук мүнөздөмөсүн сиздерге менин жанымда аттын ээси турат. Суроолорду берейин. Атка толук мүнөздөмө ээси берсе, сиздер көрүңүздөр туугандар. Эгерде аттар жаккан болсо, башында айтып өткөндөй, номерлер алдыда коюлат. Бул экинчи номердеги ат болду, достор. Ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул ат боюнча мүнөздөмөнү өзүңүз айтыңыз. Ээси сизсиз. Баштай бериңизчи, жашы кандай? Аттын жашы 3 асый, жазга 4 асый. Жашы азыр 3 асый. Жазга 4. Ошондо 3 асый болгондо 6 жашка чыгып калат экен азыр, 6 жашта. Кандай өнөрлөрү бар ака аттын? Булагы бар. Үйүрү бар. Канча бээге коюлган? 11 беге. 11 бээге. Быйыл үйүрдө болдубу? Жаңа сыйында. Жаңа сыйындабы? Ошондон бери тура элек. 2-3 асыйдан бери, 2 жылдан бери кубаз. Азыр мына кубазыкта. Мына кетип калган. Азыр кубазыкта, курукта багылат экен. Быйылкы жылы улакка чабылдыбы? 1-2 жол чабылды. 1-2 жол. Азыр сууп даяр ата. Даяр. Мына кетип калган. Ат сууп толук даяр экен. Сорундарга таштаганбы? Майда чүйдө сорундар, камыраак шапты. Майда чүйдө сорундар. Гилем, палас, ошо. Мына кетип достор. Аттын боюнун бийиктиги 1,60 жогорураак экен, Атты көрүңүздөр. Кайманат коюлганбы, койулган эмеси? Жок. Кайманаты жок. Атты анда бир чабып көрөлү дагы. Келгенден кийин баасын айтасыз. Чапчы. Атты таза коёбучу. Мына кетип. Камчы колдонулабы, колдонулбайбы? Жок, анча эмес. Анча деле эмес, Жакшы атка бир камчы, жаман атка 1000 камчы деп коет тургандар. Бул ат камчы колдонулбайт экен. Аттын жүгүрүшү, аттын турган турпаты. Жооштугу кандай эке? Жоошатпы? Тээп, тиштеп, өнөрлөрү жок, Атты караңыздар туугандар. Торпо кулакка чабылган. Теке кулакка 5-5кече. Жок, 5-5. 5-5ке жок. Баасын канча деп атасыз аке? Эми басын мындай. Анда жабыштырып жакын айтыңызчы. 220. 220 миң сом. Мына кетип калгандар. 220 миң сом кеми болот, Кеми болот. Кеми болот. Доллар менен эсептеп көрөлү сразу эле. Доллар менен эсептегенде 3000 долларга жетпейт экен, 2800 долларга баруу бар. Мен туугандар мындай жакыныраак кылып айтып атам. Орто эсеп менен. Азыр аттын токтоп жанынан тартайлы туугандар. Атка толук мүнөздөмөсү ээси берди. Атты көрүңүздөр. Эгерде жаккан болсо, бул акенин номери дагы бул аттын видеосунун алдына коюлат. Ошол жерде кичине кашкасы бар экен. Аттын жүрөгү толо аке, токпу? Үстү кандай экен? Үстү толо. Үстү толо. Мынакей караңыздар достор. Көрүңүздөр, атты полный айландырып тартып берейин. Бул жерде азыр Жыландыдан тартып атабыз, Жыланды. Бул Өзгөндүн Жыланды деген Өзгөндүн шаарына жакын жерде жайгашкан айылдан ушул бүгүнкү чыгара турган 5 атты тартып көргөзүп берип атабыз туугандар. Аттар жаккан болсо чалыңыздар. Мына кетиңдар, атты чаап көргөзүп атабыз, сууп даяр экен. 220 миң сом кеми бар дейт. Мына кетиңдар. 5 ат чыкты бүгүн. 5 ат чыгат. Алдыда дагы аттарды көрөбүз. Жакканына чаласыздар. Достор, 3-чү номердеги ат мына даяр болуп калды. 3-чү номердеги ордуна тура албай ушундай теминип турган атты силерге тартайын. Бул ат боюнча сурайлы туугандар. Ат кандай экенин көрүңүздөр. Жаккан болсо номерлер алдыда чаласыздар. Ака, кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктар. Ат боюнча бир мүнөздөмөсүн сиз дагы айта кетиңиз. Аттын мүнөзү жакшы. Мүнөзү жакшы. Атты канча жылдан бери багасыз? Кол бала. Канча жылдан бери багасыз? Атты кунанын алган. Кунанында алгансыз? Азыр канча жашта? Азыр жазга 3 асый. Жазга 3 асый. Кунанында алган болсо жазга 3 асый, азыр 2 асый экен туугандар, 5 жашта экен. 3 жылдан бери багат экенсиз да? 4 жылдан бери. Мына кетиңдар, атты азыр толук сурайлы. Ат сууганбы? Сууп улакка чабылабы? 2 жол чапты. 2 жол быйылкы жыл десе менен. Бою канча чыгат? Бою 1,63, 1,63, 62. Аттын күлүктүгү кандай? Күлүктүгү. Күлүктүгүн азыр сынайбызбы? 5-5ке өзү тарбиялаш керек. 5-5ке чабылдыбы анча мынча? Жок. Бир дагы чабыл элек. Палвандар эми алып чапсын. Мына кетиңдар, палвандар чапсын дейт туугандар, көрүңүздөр. Аттын күлүктүгүн азыр бир сыйра сынайлы дагы. Андан кийин бул аттын айландырып силерге тартып көргөзүп берейин. Ака, бир чабыңчы, андан кийин баасын айталы, 3-чү номердеги бул өнөрү күчтүү атты да бир сынап көрөлү.
О, mana aka gülügat. Gülügat eкен туғандар, көріңіздер. Азыр бері келатып чапқанындағы сіздерге бір тартып көргізейін. Ат қандай екен сынаңыздар. Өткөрің, Чымың ойын туғандар. Ушунчалык эле от гүлүгат. Эми бул гүлүгаттын жанынан келгенде баасын сурайлы туғандар. Бул ошондо 3-чү номердеги ат болуп калды. 3-чү номердеги аттын токтот бериң эке ордунан. Оозу жумшакпы? Оозу жумшак, а? Мынакей достор. Эми баасын айтыңызчы. Баасын канча деп атасыз? Баасы 260 миң. 260 миң сом. Базар көргөн эмес баттар. Мынакей туғандар. 260 миң сом кеми бар дейт. Такага турушучу? Жоошпу? Бүгүнбү? Кече. Кече такалаттыңыз. Эч кандай жаман адаттары жокпу? Үйүрү бар. Канча бээге коюлган? 10 бээге коюлган. 10 бээге коюлган. 260 миң сом бул доллар менен эсептейли. 260 миң сом. 3400-3500 доллар болуп калат экен тугандар. Атты көрүңүздөр. Атка сынды комментарийлер ачык. Кайсыл ат сизге жаккан болсо, сиздин купулуңузга толгон болсо, комментарийге жазыңыздар. Сиздер жазган комментарий өтө маанилүү болот тугандар. Ат алуучу адамга. Анда комментарийге бүгүнкү чыккан баалардын көз карашыңыздарды жазсаңыздар болот. Аттар кандай экен сынасаңыздар болот тугандар. Ака бастырыңызчы бул жака. Аттын баскан басыгындагы сиздерге бир көргөзө коеюн. Сынаңыздар тугандар. Кийинки аттарга өтөбүз. Кийинки аттар кандай экенин бир көрөлү. Номерлер адаттагыдай эле алдыда. Мынакей тугандар 4-чү атка кезек келип жетти. Келгиле достор. Бул 4-чү номер болуп калды. 4-чү номердеги азыр бир сиздерге жоон жолпу келген атты көргөзүп берейин. Жанынан көрсөңүздөр, аттын жоондугуна бир баа берсеңиздер болот тугандар. Аттын эки бутунун аралыгын азыр көргөзөм. Кандай экенин комментарийге жазсаңыздар болот. Ассаламу алейкум ака. Ден соолугуңуз жакшыбы ака? Бул 4-чү номер болду. Ат боюнча мүнөздөмөн өзүңүз айтыңыз. Аттын породасы кандай? Бул Россиядан келген го да менчи, а? Россиядан келген. Россиядан келген. Россиядан келген ат. Жашы кандай? Жашы жазга 5 асы. Жазга 5. Азыр жаңасы экен да? Жок, 4 асы. 4 асыйбы? Жазга 5 асы да. Жазга 5. Болду, түшүнүктүү. Мынакей тугандар. Бул аттын өнөрлөрү барбы? Өнөрү жок, жоош. Өтө жоош. Жаман адаты жок. Жок, анда мен үйдө сарайда бош эле турат. Бош эле турат, а? Быйыл улакка чабылып атабы анча-мынча? Качырып, үйрөнүп атат. Үйүргө койбодуңуз? Жок, үйүргө быйыл келди кое алып атыр. Буну породасы кандай экен, а? Породасы ушу Россиянын местный менен эме Донский порода аралашкан да. Донский аралаш. Мынакей тугандар. Аттын азыр алдын бир сатып көргөзүп коеюн. Өтө чоң экен. Бери бастырыңчы ака. Бастырып көргөзөлү тугандар. Эми бул аттын баасын сурайбыз азыр. Баасын сурагандан мурун атты чалып көрсөк болобу? Бир көрөлүчү, а? Чапкандан кийин анан баасын сурайлы. Бул бою 1,65 см примерно чыгат экен. Өзү жоон болсо дагы өзүнүн мындай алып жүрүшү жеңил экен, чуркасы аябай жеңил ат экен тугандар. Баары дыйкандын аттары болду тугандар. Дыйкандын ушул жерде багылган аттары. Өткөрө бериң, жаныбар. Жоош ат экен. Мынакей чуркаганын көрдүңүздөр. Аттын оозу жумшакпы же ортобу? Элпек, а? Эми баасын айтыңыз, баасын канча деп атасыз? Баасын 5 миң. 5 миң доллар. Мынакей тугандар, 5 миң доллар. 80ден эсептегенде 400 миң сом болуп калат экен. 400 миң сом кеми бар дейт. 4 асы жазга 5 асы. Бул аттын такага турушу жакшыбы? Такага кашыганда полный каштап такага бир өзбек балалар ошол такага. Такачы жакабы? Такачы жакта. Ошол жерге барып такалат. Бунун такасы дагы эң чоң размер болуш керек, а? 34. 34. Караңыздар тугандар. Бул 4-чү номердеги атты сиздерге толук тартып көргөзүп, баасы айтылды. Аттын мынакей үстүн дагы бир көргөзүп коеюн сиздерге. Үстү башы кандай экенин комментарийге жазыңыздар тугандар. Чуркашы жеңил экенин аны баары эле көрүп турса керек.
Ошондо туугандар аттын ээсинин номери алдыга коюлат. Баардык аттын ээсинин номери. Анда бул 4-нчү номердеги атты силерге тартып көргөзүп бердик. Толук маалыматты ээсинен алып бердик туугандар. Баалар айтылды. Анда кийинки атка өтөлү, кийинки атты тартып силерге көргөзөлү. Мынакей туугандар, бул видеонун, бул чыгарылыштын эң алдыңкы аттардын бири ушул болуп туугандар. Бул 5-нчи номерге коюлган атты азыр мүнөздөмөсүн айталы. Бул ат Улактын аты экен. Улактын аты эке? Улакы күчтүү ат экен. Бул ат канча жашта? Ошону айтыңызчы биринчи. 4 асы. 4 асы. Жанагы 4 менен тең экен да? Бул кандай породада ат? Бул Россиядан келген, бул да ошо Россиянын местный породасы. Местный породасы качан келген? Бул 2017 келген. 2017. 3 жыл болуптур да? Мен пыштысын алгам. Пыштысын алып, улакка чабып, сорунга илешкенби бул ат? Ат машина сачынага илешкен ат. Машинага таштаганбы? Токулу атка. Токулу атка таштаган. Кайсыл жерде улакта? Куршапта Токулу атка таштаган. Муну ошо. Кайсы жылдары? Былтыр. Былтыр. Быйылкы жыл несебинен? Жыл несебинен булакка бара албайт атам шарт. Шартка байланыштуу. Бирок ат сууган. Ат даяр. Ат даяр. Мынакей туугандар көрүңүздөр. Бул тор аттын алдыда тарыхы айтылды. Бул жака бастырып эле. Тор ат машинага таштаган экен. Токулу атка таштаган экен туугандар. Азыр аттын баскан басыгын бир сыйра көрөлү дагы. Жүгүрүшү кандай экенин дагы бир сынайлы. Андан кийин баасы айтылат. Улактын атын, таамай аттарды караштыргандар болсо туугандар, аттын ээсине чалыңыздар. Ака бир чабыңчы. Андан кийин бул ат эгерде ушундай таштаган болсо, аттын баасы жакшы эле коюлат го деп ойлоп атам. Мындайча айтканда таамай ат экен. Мынакей достор көрүңүздөр. Аттын кеткен кетиши аябай жакшы. Бул жер Жыландынын таласы аябай атка чаба турган жер экен. Кеңире. Эми келгенде баасын сурайлы. Тору качканын баасы кандай болду? Болду ака, келе бериңиз. Мынакей туугандар, сурайлы эми. Бул аттын баягында машинага таштаганда кайсы палбан минген? Ал палбандын атын атабай эле коелу, Ушул жердеги эле жигиттер, палбандар. Мынакей туугандар, эми баасын айтыңчы. Баасын 10 000. 10 000 доллар. Мынакей туугандар, 10 000 долларга коюлду. Үйүрү барбы жокпу? Үйүргө окшоп койбодум. Үйүргө койбодуңуз? Үйүргө койбодум. Келгенден бери бир да коюлу элек, Келгенден бери жазда бир ай көккө коюп калган ошо куу азыкта. Азыр куу азыкта. Аттын айыбы барбы жокпу? Айыбы жок. Айыбы жок, Тебип иштеп андай кылбайт. Андай жок. Бул ошо жанагы аттайды, бул бош турат, балам. Ошо бала эле суутуп коет экен да? Ошо балдар мени ошол эле карап ошол. Жакшы экен. Кол тийбейт экен да. Мынакей достор. Сатуунун себеби эмне? Тыйын керек. Тыйын керек. Мынакей туугандар. Тыйын керектигине байланыштуу. Өзү негизи сатылбай турган ат беле? Сатылбай турганда буга канчалаган эмелер кызыгып келген, Бирок баасы туура келген эмес. Мынакей достор, бүгүнкү чыгарылышта ушул ат эң баасы жогору жана күчтүү аттын бири болду. Эми бүгүнкү чыккан аттардын кайсысы сизге жаккан болсо туугандар, комментарийге жазып өзүңүздүн оюңузду пикир кылып калтырып кетсеңиздер болот. Ошентип бүгүнкү чыгарылыштагы чыгарылышты Муз ТВ каналы соңуна чыгарат. Менин атым Замир туугандар. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө аманчылыкта, тынччылыкта жолугушалы.